Эң сабырдуу иштердин бири бул балык болуп эсептелет, мекендештерим. Өзгөчө алып келесиң, стресстен дагы депрессия, ошол оорулар, ички дүйнөдөгү ооруларды жокула турган нерсе да бул балык да. Эгер ал дарыяда болсо, көлдө болсо, табиятта болсо, андан дагы жакшы болот. Азыр биз атайын даяр жерге келип кармашка аракет кылып аткан учурубуз. Бирок азыр балыктар да бүт тойгон заман чөйүн дебейт. Мен айткым келет, мекендештерим, балыкка чыгышыбыз керек, балыкка аракет кылышыбыз керек. Сөз Пушкиндин жомогу дагы байкеде чыгып балык кармаш керек деген маселе жок. Атайын мекенибиз мыйзам тарабынан уруксат берилген учурлар болот, мыйзам тарабынан тыюу салынган учурлар болот, көбөйө турган учур болот. Эгер уруксат берилген учурлар болсо, чыгып кармагanga эмне жетсин. Өзүң кармап, мынтип келип, мээнет кылып кармаганың ушул таш тепсең алтын чыгат, алтын таап алганга барабар да, балык келип карманышы, чыгышы. Ошондуктан балыкка келип туруңуздар, кээде мекендештерим.